Өмүр бою жакшылык көрбөгөн мен шорбунун башына ушинтип каргашаны уя бересиңерби? Мынча болду. Менин да жанымды тынчытып кет. Жамал Сейдахматова учурда 80 жашка чыгып, театрда эмгектенип келе жатканына 60 жылдын жүзү болуп калса да, көптөгөн окуучуларына сабак берип, туңгуч театрын дагы да алга сүйрөп келет. Ролго жетпей калган күндөрүм болгон жок. Ролду чыгара албай кыйналчумун. Ошондо менин устаттарым үйлөрүнө алып барып, мени менен чогуу иштешчү. Ошолордон алган тарбиям мени Жамал Сейдахматова кылып элге таанытты. Басмачы кедейдин кызы болом да, алып кетет да мени, анан нападать этет кызга. Анан кийин тиги кыз болсо ушу эмне кыларын билбей тийбеги мага деп атат. Бир убакта тиги белинде байланып турган бычакты көргөй алып анан сайып, анан ата деп кыйкырып качып жөнөйт да. Муну бир ай иштешти мен, жок, күлөм. Белинде байланып турган бычакты алганда эле күлөм. Анан бир күн Рыскулов аксакал келип мен айтты: "Ай Жамал" деди, "Эми сен үчүн ушинтип эле күнү репетиция кыла беребизби? Сен тетиги атаңдын Сейдахматты жакшы көрөсүңбү?" "Ооба, жакшы көрөм" деп коем. Анда эгер атаң өлтүрүп койсо ыйлайт белең. Өлтүрбөйт эч ким. Ошо атаңды өлтүрүп келген киши тетиги ошого бычак сайып өлтүрбөйсүң деди. Анан ошонткенден эле мен анан тигини көргөн көзүмө жек көрүндү. Мен атамды чын эле өлтүргөнсүп, тиги белинде байлап турган эми чыныгы бычак эмес, жыгачтан жасалган бычак болчу. Ошонусун алып турмун деле тиги Рысмендиев Алдей деген аксакал артист эле, ошону койгулай бериптирмин да. Анан кийин ал болсо: "Ой Жамал, айланайын, бул мен ургулаба мени." Ошондой окуя болуп, биринчи ролум. Анан биринчи кином "Алыскы тоолордо" деген кинодо биринчи чоң киного түштүм. Жамал Сейдахматова 1957 жылы Кыргыз мамлекеттик драма театрына иштеп калат. Ал жактан Чыңгыз Айтматовдун "Саманчынын жолу" спектаклинде Алимандын, бетме-бетте Сейденин, Өлбөстүн үрөөнүндө Айганыштын, Ай тутулган түндө Шафактын, Урукуяда баш каарман болгон Урукуянын, ошондой эле дүйнөлүк классика болгон Уильям Шекспирдин Аттелласында Дездемонанын, Деги койчу эмне деген керемет ролдорду ийине жеткирип аткарып, 1970 жылы Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, 1977 жылы Кыргыз СССРнин эл артисти наамдарын алат. Ал эми Каныкейдин образы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон. Артисттер киного көбүнчө кызыгат. Анткени кинодон бат мындай популярдуу болуп атагың чыгат да. Көрүүчүлөр көп болот. Эгер жакшы кино болсо бүт дүйнө көргөн атпайбы? Анан кийин экрандан өзүңдү көрсөң кызык да, аябай. Анан бир дагы жагы бар. Кинодо мындай микроскоп менен көргөндөй көрүнөт да. Жүзүң, бетиң, көзүң калпайтып атсаң бүт баары көрүнөт. Ошон үчүн кинодо предельно искренный деп кандай десем, чын ойношуң керек, чын жашашың керек. Театрдын айырмасы эми театрда эл отурат, тиги жакта ашып кетсе 500 же болбосо 300-400 кишилер отурат. Анан кийин баягы залда үнүң жетиш үчүн пластикаңды да кичине көбүрөөк жасап, анан кичине кыйкырып сүйлөгөнгө аракет болуп да. Бир жакшы жери бар да театрдын. Театрда тирүү адамдар отурат. Алардын жүрөгү согуп отурат. Эгерде сен чыны менен ошол ролду көрүүчүнү ишендирип ойносоң, ошол эл сенин колуңда. Ыйла десең ыйлап, күл десе күлүп берет. Мен театрды аябай жакшы көрөм. Анан театрда улам өзгөртүп ойноп турсаң болот. Кинодо тартылдың, бүттү. Жаман болсо жаман бойдон каласың, жакшы болсо жакшы бойдон каласың. Экөө тең кызык. Анеркейим, бул ооматтуу болор. Буга чоң оомат келет. Ал Курманжан Датканын образын 15 жыл спектакльде ойногон. Көптөгөн режиссерлор мындан бир канча жыл мурун эле фильм тартылса, сиз аткарасыз деп айтып калышчу. Бирок убакыттын өтүшү менен мен каарыган мезгилин гана аткара алдым дейт каарманыбыз.
Ореке Курманжан датка фильми мендан бир 10 жыл мурун мага айта беришчү да, драматургтар деле, режиссерлор деле Курманжан датка түшөсүз эже деп. Мен оюмда ойлоп алгам, мен түшөм деп. Бирок мезгил өтөт экен да балам. Мезгил өтүп мен жашым өтүп кетиптир да. Анан тиги Садык Шернез айтты, эже сиз баягы жашыра кездерине жарабайсыз. Бир гана жерсеге түшө аласыз карттан кезине деди. Анан ошо карттан кезине түшүп бердим. Кандай образ болбосун, жан дүйнө менен чын дилден жашап жаратпасаң, ал жемишин бербейт. Ага жоопкерчилик менен мамиле кылууну канча жылдык тажрыйбага салыштыруу зарыл. Сахнаны сыйлаган өсөсүң. Мындай адамдар өз ролуна жоопкерчилик менен мамиле кылуусу шарт дейт. Мен жашоом, өмүрүм кандай деп айтсам да билбейм. Башка эчтеке таба албайм да. Мен мунсуз жашай албайм. Деги эле мен искусствосуз жашай албай калгам да. Мен эки күн майрам катары менен болсо, бир күнү чыдайм, экинчи күнү чыдабай кетем. Мен тагдырыма ыраазымын да, ушундай бир жолго түшүп алганыма, ушунчалык өзүм жүрөгүмө жакын эмеге түшкөнүмө, кесипке түшкөнүмө. Сулуу кыз болсо эле киного тартыла бербеши керек. Анын сулуулугун, өнөрү, таланты коозоп турушу керек. Азыркы тапта бизде өсүп келе жаткан жаш, таланттуу актрисалар бар экенине кубанат. Анан актрисалардан болсо мен Элинага тиги роль ойногонунан көп анча муйган эмесмин. Бирок жакында бир немистин киносуна түштүк да экөөбүз. Ошондо бир күйөөсү ала качкан кыз ошо ала качкан жерден кайра качып чыгат экен да. Ошонун тагдыры жөнүндө экен. Анан ошону түшүп атканын, ошол ролго ойноп атканын, ошол ролго берилгенин, кылган мамилесин көрүп туруп, аябай ыраазы болдум. Бул Элинадан дагы эле ошо биздин кыргыз кызынын мыкты актрисасы чыгат го деген ойдо келип калдым. Ошондойлор бар эми көпчүлүгү болсо баягы калп эле деп күлүп, калп эле деп анан сулуу болсом эле жакшы болот деп ойлоп жүрөт да. Негизи актрисалык кесиптин эмне экенин түшүнбөй жүрүшөт да. Мен оюмча чыгат, мына Академиялык драма театрында жакшы актрисалар пайда болуп атат. Кинодо жанагы Асема деген кыз жаман кыз эмес. Анан менин окуучум бар бир теги Зарема деген. Актан Абдыкалыпка түшкөн. Ал абдан ушундай мастерствосу жакшы кыз да. Кудай берген турбайбы сага? Көктөн тилегенин жерден табылгансып. Же сага эмне? Арактын жолун көрсөтүп коюштубу, иә? Көрдүңбү? Буларың дагы кебете кепчири сенден качпаган шүмшүктөр экен. Чогуу иштештим да. Муратбек Рыскуловдун үйүндө жашадым. Күйүкованын үйүндө жашадым. Боталиев агайдын үйүндө жашадым. Мен кичинекей болчумун, анан үйлөрүнө келе кой дешип эле ошо. Бакыран көз келе кой деп эле мете берчү да. Анан алар менен партнер болуп ойноп калдым. Кийинкилерден, мезгилдегилерден Саатбек Жумадылов, Сүймөнкул Чокморов, Татыбө Турсунбаева, эжелердин Алиман Жангорозова, Күйүкова, Күмүшалиева эжеке катуу болчу аябай жүрдүп. Анан алардын бир сөзү эсимен кетпей калган. Сахна деген экран дагы, сахна дагы бул супара дешчү. Супара деген кыргыздар жана камыр журучу тасмал да, ал ыйык да, аны бут менен басууга болбойт да. Сахнага чыгарыңда, экранда киного түшөрүңдө буякты, жүрөктү тазалап, ой думбарын тазалап, бисмилла деп чыккын дешчү. Булар ошондой болчу да, ошондой муундагы ошондой корифейлер болчу да.